Молдокылычтын абдан сатиралык, аллегориялык мааниде жазылган «Бүркүттүн тою» деген поэмасы бар. Буну ыр деп айтканга, бирос ырга караганда бул поэманын жүгүн көтөрүп турат да. Ошол бүркүттүн тою. Мына бүркүттү ошол байманаптарга, эзүүчү, ошол мезгилдеги эзүүчү таптын өкүлдөрүнө карата жазып атат. Каймана мааниде айтылып атат да. Тилекке каршы ошол бүркүттөр, арстандар, карышкырлар, тиги түлкүлөр азыркы күнгө чейин жашап келатат. Мына биздин коомубузда деле биз 21 кылымды картып баратканыбызга карабастан ошондой айлакерлик, амалкерлик, мында арамзалык менен элдин акысын жеп, жана жетим жесирге берилген нерсени жеп, ошондой байып, анан элди көзгө илбей калган катмар, элди көзгө илбей алган, өзүн элита деп эсептеген катмар азыр да жашап атат, мына жашап да жатат. Мына ошолорду Молдокулыч кандай таристе берди да, бүркүттүн тою деп. Ошол бүркүттүн тоюна ал ошол мен анын сюжетине кеңири токтолуп отурбайын. Ошол бүркүт өзүнүн тоюна бүт жанагы токойдогу жан-жаныбарлардын баарын чакырып атат. Ошол токойдогу жаныбарлардын баардыгы биздин жашоодогу эле кейипкерлерибиз. Ал кейипкерлер Молдокулычтын заманынан бери бизде жашап келатат. Ал ошол кейипкерлерди коом канчалык сиңире албай, канчалык коом кыйналып, карапайым эл ошол кейипкерлерге каяша айтканына карабастан, ошо элдин эсебинен байыган, коррупциялык иштерге аралашып, коррупциянын атасы болгон ошол көрүнүштөн айрым адамдардын биз ошодон кутула албай эле келатабыз. Ошон үчүн коом ушундай келип, мындай бир алдыга жыла албай, бардык айрым бир чоң асыл нарктарынан ажырап, баалуулуктарынан ажырап, тилибиз жардыланып, жыл өткөн сайын тилибиздин кедергиси кетип, анан тилибизге кыянатчылыктын күчөгөнүн көрүп туруп, мына бизде дагы ошол токойдогу жанагы алдуу, күчтүү, өзүнүн ошо физиономиясы да күчтүү, ал эмес ошол өзүнүн бийлиги менен, өзүнүн ошондой чоң мансабы, байлыгы менен баардыгын кармап тургусу келген күчтөрдүн жашап аткандыгы дагы Молдокулычтын ырларына, Молдокулычтын сатиралык болгондо да аллегориялык ырларына кайрадан кайтып келгенге, аны азыркы өсүп келаткан муундарга майдалап түшүндүрүп, аны атын так айтпаса дагы ошол кейипкерлер аркылуу мына ушундай соймоңдоп жанагы бал тилге салып, куу түлкүлөр, туу күлкү сымал кишилер арабызда жокпу? Аяка өтө калып, бияка өтө калып, эки жактан тең упай алган, анан ушундай маңыроо, өзүнүн эркине ээ боло албаган, өзүнүн укугун талаша албаган, укук үчүн күрөшө албаган, карапайымдыктын жеткен бир кул мүнөз типтердин мына ушулар жокпу азыр коомдо. Ошон үчүн биз Молдокулычтын Бүркүттүн тою сыяктуу мыкты чыгармаларын майдалап беришибиз керек. Андан кийинки ошо Бүркүттүн тоюнан кийин жаралган кыргыз адабиятындагы сатиралык чыгармалардын дээрлик бардыгы ошолордун таасиринде жазылганда моюнга алышыбыз керек.